Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, бизнес клуб программасы өз уктуруусун баштайт. Кызматыңыздарда Руслан Ахматбек. Бүгүнкү күндүн темасы Кыргызстанда бизнес жүргүзүү оорбу деген актуалдуу орчундуу бир теманы талкуулайбыз. Бүгүн студиябыздын коногу Жоодар Омошов мырза, Пьер Кофе жана 1001 килем брендтеринин негиздөөчүсү. Урматтуу угармандар, сиз Жоодар мырзага кандайдыр бир сурооңуз болсо, пикириңиз, сунушуңуз болсо 680606 телефон номуруна чалып пикир сурооңузду калтырсаңыз болот. Ал эми биз болсо маегибизди баштайлы. Бүгүн маек абдан кызыктуу болот деген үмүттөбүз. Негизи Жоодар мырза, студиябызга дагы жолу кош келдиңиз. Эки башка тармакта Пьер Кофе биздин билгенибиз бул тейлөө тармагында, тамактануу тармагында, ал эми 1001 килем бул соода тармагында. Бул эки түрдүү бизнеске эмне үчүн эки башка бизнес? Негизи бизнести кантип баштадыңыз? Баштаганда эле экөө менен баштаган жоксуз да? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Албетте жумушубузду эки бизнести ачып эле баштаган жокпуз. Мунун түпкүлүгү 10 жылкы, 15 жылкы мурунку тарыхтарда жатат албетте. Эми баягы чет өлкөдө окуп, ошол жакта иштеп, көрүп, ошол жактан алган тажрыйбабызды акыркы 8 жылдан бери Кыргызстанда мындайча айтканда иш жүзүнө өткөзүп, бизнес ачып, өркүндөткөнгө аракет кылып келип жатабыз, конечно. Эми биздин биринчи кылган жумушубуз бул соода тармагы болгон. Себеби биз ошо чет өлкөдө окуп, ошол жакта иштеп аткан фирмаларыбыз бул соода тармагында, соода чөйрөсүндө болгон. Ошодон улам менин да жеке өзүмдүн биринчи баштаган бизнесим бул соода тармагында болгон. Бул деген килем жабдууларны чет өлкөдөн алып келип Кыргызстанга сатуу болгон. Ошонун үстүндө иштеп, ушунгө чейин ийгиликтүү алып баратабыз десем жаңылышпаймын. Бренд 1001 килем, 1001 килем болушунун себеби эмнеге 1001 килем? Эми 1001 килем деген баягы негизи эле чыгыштын бир символ катары болуп калды. 1001 дегенчи, 1001 түн дегендейчи. Ошондой эле баягы килемдердин, килем жабдуулардын 1001 түрү бар дегендей эле 1001 килем деген атта токтолгонбуз да. Чын эле 1001 түрү бар. Албетте. Эми азыр жаңылышпайм, Кыргызстанда эң алдыңкы мындайча айтканда сатуу тармагында, килем сатуу тармагында, килем жабдууларын сатуу тармагында эң алдыңкы фирмалардан бирөөсү болуп эсептелебиз десем жаңылышпайм. Түркиядан келет, килемдерибиз? Туркиядан келет, Индиядан келет, Бельгиядан келет. Биз иштеп аткан фирмалар булар ошол Турциянын билган эң алдыңкы килем чыгаруучу заводдору болуп эсептелинет. Ушул программаны даярдап атканда бир угарман биз мындай сурап калды да, эмнеге дейт, ошо бизде ишкерлердин баары негизи эле баягы соодада же тейлөөдө эмнеге эч ким өндүрүш менен алектенбейт депчи. Мисалы, сиз деле 1001 килемди мындай өндүрүүнүн жолун ойлосоңуз керек. Сөзсүз түрдө негизи эле ар бир бизнес башталып атканда негизи бул алып сатуудан башталат. Мен чанда-чаң көргөм да ушу мындайча айткан бат эле биринчи баштап атканда эле бизнес проекти өндүрүштөн башталган жумушту мен аябай эле аз көргөм. Негизи эле баардыгы алып сатып көрүп, соода сатыктан көрүп, ошонун деген бир мындай бир рентабельность деп коет, ошонусун көргөндөн кийин гана анан кийин өндүрүшкө өтүшөт негизи эле. Тажрыйба береби же оңой болгон үчүн ушул жолдон баштайлы? Бул биринчиден тажрыйба берет. Себеби биз сатып аткан мындайча айткан товарыбызды биз жакшы таанышыбыз керек. Тааныгандан кийин ошонун мисалы сырьёсу же болбосо башка жабдуулары кантип алып келинип, кантип сатылып, кантип курама болот, ошолор баарды көргөндөн кийин гана өндүрүшкө өтүш керек деген ой пикирдемин мен жеке өзүм. Жоодар мырза, мен билгеним сиз баягы Түркияда көп жылдар жашадыңыз, анан укук факультетин бүтүрдүңүз. Анан баягы укук факультетин бүтүргөндөн кийин негизи баары эле мамлекеттик кызматта карьера кылуусу күтүлөт да. Анан сиз ушул
бизнеске кантип эмне баштооңузга эмне түрткү болду мындай баштап кеттиңиз? Чынын айтсам, мен негизи эле ошол юридикалык факультетине тапшырып ошону окуп жатканда деле эч оюма келген эмес мен негизи мындай юрист болуп же окуучу болуп иштеримдичи. Бул жеке өзүмдүн адамдык баалуулук катары кабыл алгам, өзүмдү мындайча айтканда кичине билимдүү катары, өзүмдү алдыңкы ушу адамдык сапаттарды, алдыңкы эң жакшы сапаттарды алуу үчүн ушул факультетти карап окудум десем жаңылышпайм. Бирок мен албетте окууну бүткөндөн кийин Кыргызстандагы шарттар, ошол эле биздин жаңы эле плановый экономикадан базар экономикасына өтүп жатканыбызда бизде деген ушул юридикалык институттардын жакшы отурбаганын себебинен улам, ушуга окшогон мындайча айтканда жөө эле себептерден улам мен өзүмдүн профессияма ошол жол менен барбай калгам деп эсептейм. Бирок мен азыр ушул бизнес тармагында болгону эч качан өкүнбөйм, себеби ушул менин темам экен, мындайча айтканда ушул менин чөйрөм экен. Мен ушул жерде өзүмдү мындайча айтканда деңиздеги балыктай сезген чөйрөм ушул экен деп өзүм ушул жерде таап десем жаңылышпайм. Бизнес башташ мындай оңойго турбаса керек, мындай мисалы капитал керек буга. Негизи эле айтат го, Кыргызстанда бизнес баштоо өтө оор деп айтып келген деле көйгөйлөрдүн башында эле дароо эле каражат табуу кыйын, андан кийин толтура тоскоолдуктар бар дейт, салык жогору дейт, мамлекеттик колдоо жок дейт. Негизи баштаганда оор болдубу? Негизи бизнеске деп биз мамлекеттен далай мындай көп талаптарды коюп, бизге деген шарт түзүп бергиле дегенден мен алысмын. Дегиле либералдуу жолду тандаган мамлекеттин өкмөттүн функциялары белгилүү. Бул деген элге билим берүү, ошол эле саламат сактоо жана мындайча айтканда коопсуздукту сактоо. Калган чөйрөм баардыгы негизги эле ушу жеке секторго ташталган. Бул өнүккөн мамлекеттердин баардыгында ушул принцип менен кетет. Биз көрдүк, мамлекет өзү бизнес негизи кыла албайт. Ошодон улам ушул чөйрө деген бизге окшогон жеке фирмаларга, жеке адамдарга ташталган. Күнүмдүк турмуштагы экономиканы жандандыруу максатында. Бизде Кыргызстанда оңойбу, оорбу деген маселе, мунун оңой жактары да бар. Мындайча айтканда артыкчылык жактары бар, ошол убакта кемчилик жактары да бар Кыргызстанда бизнес жүргүзүүнүн. Менин баягы бул биринчи бизнесимин Турциядан баштап, анан ошол убакта Кыргызстанга алып келип, анан 2005-жылы тилекке каршы могул төңкөрүш дейлүү, революция дейлүү, ошодо жабыркалып калганбыз аябай эле көп суммага. Биздин биринчи башталган жумушубуз болчу. Аябай эле мындай бир 5 жыл артка кеттик десем жаңылышпайм. Бирок ошодон жата калып, ошол бойдон жата бербей, кайра тикелеп тизелеп туруп, кайра бир 5 жылдык бир Казакстанда мындайча айтканда практикамды өткөздүм. Ошол жакта жеке фирмада иштеп, опыт, тажрыйба алдым десем аябай эч эле жаңылышпам. Сонун аябай керектүү тажрыйба алдым десем жаңылышпам. Ошону Кыргызстанга алып келип, ошол жакта сатып жүргөн товарым мен Кыргызстанга алып келип, бул жакта бир каражаты болгон дос балабыз менен биргелешип, мен өзүмдүн эмгегимди коюп, ал өзүнүн каражатын коюп, финансын коюп, биз ошентип бизнесибизди баштаганбыз. Азыр кандай абалда? Азыр мисалы канча кишиге жумуш беребиз? Азыр биз ушу биринчи тармагыбызда бул баягы килем жабдуулары тармагында биздин Кыргызстан боюнча 4 магазинибиз бар. Жалпысынан 15 бала иштейт. Экинчиден баягы тейлөө тармагы, коомдук тамактануу тармагында азыр 25 бала иштейт. Бер кофе да ооба. Бул килемди алып келүүдө мисалы акыркы биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Андан кийин киргенден кийин сырттан товар алып келүүсү кыйынга туруп калат деген сөздөр көп болду эле. Бул сөздөр эмес, бул анык эле иш болду. Себеби деген биз мурда алып келип жатып салык төлөгөн, бажы төлөмдөрүн төлөп жаткан, азыр 2 эсе 3 эсесин төлөп атабыз десек жаңылышпайбыз. Бул туура эле маалымат. Эми бул деген албетте ар бир мисалы экономикалык союздун бажы биримдигинин өзүнүн ичиндеги өндүрүшчүлөрдү мындайча коргоо, ошолорго көмөк көрсөтүү максатында болгон кээ бир иш-чаралар деп
ойлойбуз. Бирок тилекке каршы ошол Белоруссия, Россия же Казакстанда өндүрүлүп жаткан килемдердин же килем жабдуулардын сапаттары тилекке каршы мындайча айтканда орто өлчөмдөн ылдый болуп жаткандыгы үчүн биз калкыбызга жакшы сапаттагы килемдерди сунуу максатында биз дагы деле чет өлкө менен иштей беребиз, албетте. Сиз өзүңүз соода тармагындасыз, эми соода тармагында килем сатып атасыз. Ошондо байкаган жоксузбу? Ушул мисалы ошол эле баалардын өскөнүнө карабай, кардарлардын алуу мүмкүнчүлүгүнө акыркы учурларда кандай, мисалы кыргыздар килемди кайсы учурларда алат экен? Мен сизге мындай айтайын, биз 5 параметрге тиешелүү сапат алып келебиз. Ошол 5 параметрдин ичинен акыркы 2 жыл 3 параметрде килемдер жакшы өтөт. Булар жогорку сапаттагы килемдер. Бул демек Кыргызстандагы адамдардын мындайча айтканда сатып алуу мүмкүнчүлүгү бир топ эле жогорулоду деген ойду алып келет. Анан бул деген эме буга деген бул рыноктун ичинде деген ар кандай сапаттагы буюмдар сатылат го. Эми биз өзүбүз жогорку буюмдар сатабыз, жогорку сапаттагы килем жана килем жабдуулар сатабыз деген немени тандап алганбыз. Биз ошол тармакта уланып баратабыз. Жумуштарыбыз Кудайга шүгүр жакшы эле. Жакшы эле. Бул эмеде мисалы сиз килем сатып атканда дагы баягы кофейняда тиги кардарлар менен иштеп атканда негизи кардар менен көп иштешесиз да. Анын өзү бул процесс өзү деле аябай кызыктуу болсо керек, күнүмдүк баягы жумушуңуз бир гана баягы оор стресс, албетте түшүнүктүү иш керек үчүн, бирок мунун жакшы жактары да болсо керек мындай. Эми негизи эле биз эртең менен тургандан баштап кечине жатканга чейин эле адамдар менен алек болот экенбиз, ошолор менен алака курат экенбиз, ошолор менен мамиле курат экенбиз. Албетте мунун ысыгына, сууна чыдаш керек, себеби бизнес деген ошол, бизнес деген риск. Бизнесте бир күн жумушуң болот, экинчи күн болбой калышы ыктымалы өтө эле жогору. Бирок баягы мурдагы жашоодогу өткөн жылдагы топтогон тажрыйбалар бизге ушуну алып келет. Биз туруктуу болушубуз керек. Биз планыбызды, проектибизди аябай жакшы коюшубуз керек, концепциябызды жакшы даярдашыбыз керек, резюмебизди сонун чийип, анан ошонун үстүндө иштесек эч кандай проблема болбойт. Эми бу Кыргызстанда деген сиз айтып жатпайсызбы? Бизнес алып баруу оорбу, жеңилби деген. Эми чет өлкөлөргө караганда бизде Кыргызстанда салык азыраак. Мен сизге айтайын, бизде деген эми жалпы салыктардын көлөмүн топтосоңуз 25-30%дан ашпашы мүмкүн, а чет өлкөлөрдө бул 48-50%ке чейин барат. Мындайча айтканда, тапкан таза кирешеңин 50%-ын алуу катары бир эседен кеп. Бирок Кыргызстанда тилекке каршы атааңдашчылык деген, конкуренция деген нерсебиз жакшы иштебейт. Себеби бизде Кыргызстанда экономиканын 72% мен статистикага таянып айтып атам. Бул неформальный экономика деп жатат. Жадыңызда бир угарманыңыз бар экен, анан саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угутабыз? Мен суроом мындай эле да, мисалы биз быйыл жайда ысык көлдө сезон башталат. Ошол өндүрүшкө заказ берип, жана кичинекей ковер, палас, ысык көлдүн же жети өгүчтүн же кандайдыр бир Кыргызстанга жаратылышына ылайыктуу эме сүрөттөрдү заказ берип, ошо сезон убагында сатып, туризмге мындай салым кошсо болобу, эме ошо килем менен. Сиз Жодор мырзага сурап атасыз? Жодор мырзага сурап атасызбы? Атыңыз ким? Улан. Рахмат сурооңузга, Улан мырза. Негизи эле чет өлкөдөгү фабрикалар тилекке каршы биздин мисалы аз өлчөмдөгү квадратураларга иштешпейт. Алар бери келгенде мисалы 3000-4000 квадраттан иштейт. Биз муну деле мурда ойлонуп ушул теманын үстүндө иштеп көргөнбүз, бирок тилекке каршы өндүрүш чет өлкөдө болгон үчүн биздин ойлогон оюбузга жете албай калдык. Бирок Кудайым буйрса биз күзүнөн баштап ушул темага иштейбиз. Мен ойлойм, быйыл болбосо да эмдиги жылы биз сөзсүз түрдө Кыргызстанда килем өндүрүшүнүн бир четин баштайбыз. Ошол Улан мырза айткандай, бул көл болобу, башка жер болобу, ар бир тармакка тиешелүү, ошолор каалагандай өлчөмдө, ошолор каалагандай сүрөттө, ошолор каалагандай дизайнда, ошолор каалагандай сапатта килем чыгарып берүүгө эмдиги жылы ошо биздин күчүбүз жетет Кыргызстанда. Сиз тагыраак айтканда, ошол күзүндө килем өндүрүшүн баштап аткан турбайсыңызбы? Буюрса деп атабыз. Ошонун килем өндүрүшүнүн анын дагы өзүнүн мындайча айтканда
класстар болот. Биз эң алгачкы, эң оңойку класстан баштайлы деп чечтик. Бул тафтинг деп коет, тафтинговый ковры деп коет орусча. Ошол жагынан баштайбыз Кудайым буйруса. Бирок деги эле биз азыр сатып жаткан килемдерди чыгаруу өндүрүү жагы бул аябай чоң акчага турган нерсе. Бул мынтип айтканда $2 миллион жогорку болгон проекттер. Бул $2 миллион дегениңиз бул жабдыктарга кетет. Жабдык и сөзсүз түрдө сырьёго кетчү нерселер. Бул ошону чикизатты кайдан аласыңар? Бул эми чикизат тилекке каршы азыр Кыргызстанда жок, Казакстанда деле жок. Мун Өзбекстанда акырындап буну чыгара башташты, бирок бунун негизги булактары бул Турция менен Индия, анан Кытай. Бул чикизат деген бул килемге коротулуучу чикизат бул жанагы биз билген эле жүн да? Жок, жүн эмес. Бул деген синтетикалык волокно деп коет орусча. Тилекке каршы азыр жүндөн деген эч ким көп деле мындай көп тармактуу сатууга максатталган буюмдар натуралдык нерседен, табигый нерседен жасалбай калган көп жылдар болду. Бул табигый нерседен жасалбаган себеби бааны арзандатыш үчүнбү же? Жок, эми ошол эле азыр деген технология ушунча өнүкпөдүбү. Ошол жүндүн орду мисалы азыр акрил волокносу, акрил жиптер алат. Себеби биринчиден жүнгө окшоп булар катуу болбойт, жүнгө караганда жумшак болот, бирок ошол жүндүн сапатын беришет. Ошол убакта жүнгө караганда булар экиси арзан болот. Анда жана бизде кой көп, бизде жүн көп. Тиги биз бул жүндү кааласак килем өндүрө алабыз деген нерселер бул суу ичпеген нерсе. Мындайча айтканда массалык түрдөгү өндүрүш үчүн бул жарабайт ишке. Жарабайт. Балким башка текстилдин башка тармактарына жүндү колдонуу немесе деңгээли төмөндөй элек, бирок килемде тилекке каршы ал төмөндөп кеткен. Бирок кол өнөрчүлүгүнө колдонгон шырдак болсун же болбосо ошол баткан килемдердин кийиздери болсун, аларга сөзсүз түрдө жүн дагы эле мындайча айтканда немес талабы болот. Түшүнүктүү. Демек анда сиз бир технологияларын кайдан алып келесиз? Технологиясы бул Европадан алып келебиз сөзсүз түрдө. Европадан. Анан жана Жолдормурза, демек силер менен азыр угармандын айтканы боюнча, демек силердин компания менен бирге менен иштешсе болот экен. Сөзсүз түрдө болот. Иштешсе болот. Мунун шарттары кандай болот? Мисалы силерге кайрылыш керекпи, же мындан сизден сатып алыш керекпи, же сиз бир өкүлчүлүк бересиңерби? Биз эми муну азыр Бишкекте кичинекей бир ишкана катары, цех катары ачкан атабыз. Кудайым буйруса, ошо цехта ачылганда сөзсүз түрдө мунун мындайча айтканда калк менен мамилени түзгөн немелери болот, органдар болот. Биз фирмабыздын биз рекламабызды сөзсүз түрдө беребиз. Биз элге ачуунун максатында жакшы бир программа иштеп жатабыз. Ошонун негизинде Кыргызстандын булуң бурчунан бизге каалагандай заказ берип, каалагандай дизайн заказ берүүнүн мүмкүнчүлүгү болот сөзсүз түрдө. Учурдан да сизде деген Түркиядан, Ирандан, Индиядан келген товарлар бар. Анан кошумча катары күздөн баштап буюрса Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды толуктай турбайбы? Ооба, биз күздөн койгон жатабыз, бирок мен ойлойм эмдиги жылы февралдан баштап магазиндерибизге кое баштайбыз өндүрүштөрүбүздү. Эң кызыктуу нерсе да Жолдормурза, эмне үчүн мисалы ошо биздики эми килемге биз жакын эле элбиз да, мындай килем бизде бар, бирибиздин үйүбүздө бар. Анан мен деле ушуга чейин балким жаңылаттырмын, укпаптырмын да, Кыргызстанда килем өндүрүлөт деген нерсени. Эмнеге өндүрүлгөн эмес да буга чейин? Жок, Союз убагында болгон бул Кара Балтадагы килем чыгаруу фабрикасы болгон. Бирок тилекке каршы алардын деген станоктору моралдык жана физикалык жактан аябай эле мындайча эскирип бүткөн. Талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербейт, рентабельность жок. Себеби бир станоктон күнүндө 1 саатына алардын балким 100 квадрат чыгат, бирок азыркы технология боюнча 1000 квадратка чейин саатына квадрат неме өндүрүш килем чыгарып коет. Экинчиден электроэнергияны аябай көп жейт. Анан мен аларды калды деп деле ойлойм, аларда ошо сатылып бүтсө керек да мына эле. Анан эми Кыргызстанда бул тармактын эмне үчүн өнүкпөгөнү, эмне үчүн өндүрүшүн жоктугуну балким уже мен сезе баштадым, сурап калышыбыз мүмкүн, азырдан алдын ала айтып коеюн. Деги эле бул килем жана килем жабдууларын чыгаруу процесси оор тургандыктан чет өлкөлөрдө негизи буларга мамлекет аябай көп кредиттик базада жардам берет. 10 жылга чейин, 20 жылга чейин кредит берип, анан ошол килем неме сектору ошон үчүн өнүккөн. Мисалы Турцияда, Иранда өнүккөн
себеби ошол эле ыкма менен азыр Өзбекстан баратат. Өзбекстандагы чет өлкөдөн инвесторлор тартып келип, Өзбекстанда мен сизге айтайын, бир 10га жакын фабрика бар. Ошолордун бардыгынын өнөктөштөрү чет өлкөлүк өнөктөштөр. Акча менен келген, бирок Өзбекстан жерин берген балким 10 жылга, салыктарынан кээ бир мындай жаткан каникулдарды берген. Бирок Кыргызстан тилекке каршы андай нерсе жок болгондуктан ошол убакта килемге коротулган акчанын амортизациясы мындайча айтканда кайра өзүнө кайтып кели мөөнөтү аябай узун болгондуктан бул жумушка эч ким кирген эмес. Анда суроо да, сиз Өзбекстанда ошондой бар деп атасыз, мына Казакстанда да мен билгеним бар. Ал жерлерде жеңилдик бар деп атасыз. Сиз кантип атаандашасыз? Азыр буга суроого жооп бериңиз, азыр угарманыбыз бар экен, андан кийин. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угадабыз? Мен ушул суроо берейин деген болчумун. Орусчада айтсам болот да? Болот. Мен которую прям жодор. Хорошо. Вот как нам известно, у нас в городе очень много кофеин, и хотелось бы узнать, вот чем отличается именно ваша кофейня от других? Может быть, какие-то больше достоинства или как вот? Вот в чем отличие вас от других? Рахмат, чоң затыңыз ким? Мерим. Кайдан чалдасыз? Бишкектен. Мен жолдарымызда которуп эле койнойбуз. Рахмат сурооңузга, Мерим. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Эми бул кофейня деген билесиз, бул мындайча айтканда Кыргызстанга акыркы 10 жылдын ичинде отурукташып жаткан бир жаңы эме. Ооба, сөзсүз түрдө. Негизи таң калыштуу, бул кофейня деген мен ушу жумушту баштаардан мурун интернеттен карасам, биринчи чыккан өзөгү бул Османский империяда чыккан экен. Бул мындайча айтканда 17-кылымда ошол Осман империясында деген кофе аябай көп ичилген үчүн ушундай көчөлөрдө ушундай нерсе көбөйүп кеткен экен. Анан ошону баягы Осман империясында жүргөн Европанын элчилери ушулар түрктөрдүн культурасы деп Европага барып, акырындап баягы Англиядагы чай культурасы болгондой эле Европада ушул кофе, кофейня айлантуу маданияты өркүндөгөн экен. Жайылтылышыптыр. Себеби мен ушул Италияда Турин шаарына барганда, именно Капучино деген жер бар. Ошо Капучино деген ат деле ошол жерден коюлган экен. Булар деген мисалы ошол Африкага окшогон өлкөлөрдөн мисалы чийки заттарды алып келип, Италияда, Германияда, Швейцарияда өндүрүп, анан кофеге айландырып бизге сатып жаткан немелер. Сиз ушул килемдин аркасынан жүрүп, антиментип жүрүп, анан кофейняга каттап кеттиңизби? Кандай болду? Эми бул кичине башкачараак бир мындайча айтканда окуя болгон. Мен бул жерге досторумдун мындайча айткан суранышы менен бул жумушка өнөктөш болуп киргенмин. Ошол өнөктөш болуп кирип, анан ошондон улап кеттим десем жаңылышпаймын. Биз жакында 2 айдан кийин экинчи мындайча филиалыбызды ачкан атабыз, Кудайым буйруса. Эми бу Меримдин суроосуна келсек, эмнеси менен өзгөчөлөнөт биздин кофейня? Биздин биринчиден Европада кофейнялар көрсөңүз, бул негизи эле чай, кофе түрүндө беришет, башка эчтемке бербейт. Кыргызстанда деген көп кофейняларда ал жака мындай спирт ичимдиктер да кирип кеткен, мисалы айтканда кофейня бар сыяктуу болуп кеткен. Эми булар ошо Кыргызстандын талабына ылайыкташып, башкача бир форма алып калган сыяктуу. Биз деле ошондой бир форма алып калдык десек жаңылышпайм, бирок бизде албетте спирт ичимдиктери жок. Биз эко деген немени тандап алганбыз. Ошол убакта өлкөбүздө жашаган спирт ичимдиктер колдонмогон, мисалы айтканда адал же халал формасындагы кофейня десек жаңылышпайбыз. Бишкектеги жалгыз десек болот. Биздин өзгөчөлүгүбүз бул Бишкектин эң чоң кофейнясы болгондугу, өзүнүн ээлеген немесине, аянтчасына жараша 550 квадрат. Ошол убакта биздин балдар ойноочу аянтчылар бар. Ошол убакта сиз үй бүлөңүз менен келип отуруп кетсеңиз болот. Тилекке каршы Бишкекте бар деле кофейняга үй бүлөңүз менен бара албайсыз, себеби спирт ичимдиктер болушу мүмкүн. Ошол эле тамеки, ошол эле кальян деген нерселер тартылган үчүн албетте эч ким өзүнүн баласын ошондой жерге барып, ошондой жерде отургусу келбейт. Биз мындайча айтканда үй бүлө менен келип тамактанууга
ошолорго ориентированно иштесек десек жаңылабайбыз. Ошол эле түрдө биз Европанын кухнясы менен бир аз да түрктөрдүн кухнясын алыштырылып, мындайча айтканда кафенин миксин кылып иштеп жаткан кезибиз. Бирок негизи бул мисалы аябай эле айырмаланса керек, мисалы килем соода саттыктан килем өндүрүүдүн бул тамак жасоо тармагычы. Негизи бизнесте бардык эле принциптер бирдей эле. Негизи бардыгы бирдей. Албетте тармактар башка болот. Мен бу коомдук тамактануу тармагына эч качан оюма келген эмес кирем деп. Бирок ушундай шартка байланышып ушундай сунуштар түшүп кирип калдык. Бирок бул бизнес. Бизнесте бардык жерде принциптери бир болот. Бул жакшы идея, жакшы концепция даярдаш керек. Аны деген темасы жакшы белгилеш керек, каражат табылыш керек, иштеш керек. Акыркы максат эмне? Бул жакшы сервис, жакшы сапаттагы сервис тартуула, жакшы сапатта товар тартуула, ошонун аркасынан акча табуу. Азыр бир барамыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы, атабыз? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атабыз? Суроо берсем болобу? Атабыз. Биринчиден ошо мен айтып кетейинчи, Спиро кофе аябай жакшы, бизде көп барабыз, кофеңизден ичебиз, чайыңыздан ичебиз, тамагыңыздан жейбиз. Анан ошол да бир суроом болуп атат да, ошо Спиро кофени эмне максат менен ачтыңыз эле? Бул чындап адалбы? Мисалы, биз да көп азыр Рамазан айында да ифтарга да барып атабыз да. Анан ошону бир билип коеюнчу дедим да мен сизден. Акыркы учурда абдан актуалдуу маселе бул адал стандарттары. Мисалы канчалык даражада негизи албетте азыр эми бул сертификация институту Кыргызстанда тилекке каршы деги эле мындай жалпы алганда жакшы отура элек, бирок бул адал сертификатына тийишелүү тамактарыбызды биз жакшы эле туура эле жерден тамактанабыз дегенге сертификация берилет. Бул тармак жакшы десек болот. Көп эле кафелерге ошол адал сертификатын алып иштеп атышат. Бул жагында ошо дини жагында сертификаттандыруу тармагы мен ойлойм жакшы эле өнүгүп калган. Бизге деле ошондой келип текшеришип, бизге ошол сертификат берилген. Ал сертификат биз колубузда бар. Анан биз эми бир гана сертификат менен олтура бербей, бул адал деген нерсеге, бул деген ошол эле малдын эле бысмыл айтып кесилиш эмес, бул ошол убакта тазалык, ошол убакта ошол эле клиенттерге берилчү тамактан кандай жерден келет, таза жерде кесилгенби, же болбосо таза жерде жуулганбы, тазаланганбы, бул деген мындай аябай чоң бир понятие халал дегенчи. Ошон үчүн биз буга аябай басым жасаганбыз. Сөз түрдө бизге келип жеп аткан тамагыңыздарга ишенсеңиздер болот. Бул адалдагы жагы аябай эле жакшы тастыкталган. Сиздин өзүңүздүн жолуңузда, өзүңүздүн ишканаңыздын өрнөгүндө бир айтып берсеңиз, ошол эле килемди, ошол эле Пьер кофени, мисалы, кардарды тейлөөдө, ушу сиз айтып аткан жанагы сервистеги жогорку стандарттарды камсыздалган эмне бул? Негизи мен сизге мындай айтам, мен баягы чет элге көп чыгып көрүп калган үчүн биз Европага караганда, же болбосо Россияга караганда, же башка өлкөгө караганда сервисте бир топ эле алдыга кетиппиз деп ойлойм. Кыргыздар. Бул да туура. Эми бул мен айтып жатканым бул Бишкек чөйрөсүн айтып атам да. Эми албетте региондордо кичине абал башкараак болушу мүмкүн, бирок биз кыргыздар ушул жагынан жакшы экенбиз. Бат кабыл алып, бат үйрөнөт экенбиз. Биздеги мисалы Европада 3 жылдыздуу отель, биздеги 3 жылдыз отель, бул Европада 5 жылдыз отель деген деле кеп да, мен муну көрүп жүрөм. Анан биз сөз түрдө жумушка алып атканда балдарыбызды аябай дыккаттык мамиле менен алабыз. Булардын сөз түрдө биз окуган жерин карайбыз. Булардын сөз түрдө колунда сертификаттар барбы, жокпу ошону карайбыз. Булардын адамдык сапатын карайбыз, ыймандык жагын карайбыз. Ушулардын баардыгын карагандан кийин жумушка алып анан гана иштеше баштайбыз. Бул өзүңүздүн мисалы жасаган ишиңизди албетте, мисалы ошол эле килем менен иштеп атканда тейлөө тармагын өттүңүз. Эми мындай бул бир база, бул бир мындай билим талап кылынса керек, бир окудуңузбу, же ушундай бир атайын бир курстарга бардыңызбы, же бир кандай бир эмне кылдыңыз? Эми адам негизи өмүр бою үйрөнө берет экен. Мен тим эле сонун бизнесте чыгам деп, же болбосо ушуну
аябай сонун аткарып атам деп деле деген ойдон алысмын. Мен бизнести баштаганыма 8 жыл болду, бирок мен алдыда үйрөнчү көп нерсем бар. Мен албетте сөз түрдө тренингтерге барам. Ушул тармакта бизнесим кантип өнүктүрөм деген бардык сабактарды өткөзбөөгө аракет кылам. Колум бош болгон учурда эле сөз түрдө барам. Бу чет өлкөдө болобу, Бишкекте болобу, кандайдыр ассоциациялар уюштурабы, ким уюштурбасын, сөз түрдө барып катышып, ар дайым дагы эле баягы 1-класска баргандай эле барып отуруп үйрөнгөнгө аракет кылам. Эми азыр мисалы ушундай шарттарда азыр Кыргызстанда да жанагы сиздин иштеп аткан 2 тармакта тең, соода тармагында тең, анан азыр кофейняда атаандаштык күч, Сиз бул атаандаштыкты кантип жеңейин дейсиз? Кантип дайыма мындай алдыда позицияларда калайын деп атасыз да? Мен ошо Казакстанда фирмада иштеп жүргөндө ошол жактын чет өлкөдөн келген чиосу бар эле, менеджери, ошол айткан жодар, кийин албетте сен бизден үйрөнүп атасың, бирок мен ишенем, сен бизде көп турбайсың, бар өзүң оокатын кылып, өзүң бизнесиң ачып кетесиң деп айтып берчү эле. Ошол айтчу эле, эмне кылсаң дагы эл кылбаганды кыл, же эл кылгандан башкача кыл деп айтчу эле да. Мен ошол принципти карманам. Мен ошо килем тармагынан баштап атканда негизи эле шаардын ичинде, Бишкектин ичинде көп деле магазиндер жок эле, бүт килем соодалары дордойдо жүрөт, же базарларда жүрчү эле. Мен айырмаланып ошо Бишкектин ичинде сапаттуу килем тармагын тандап алып, ошол багытты алып кеткенмин. Мен эч кимдин оокатына карап же бир башка бирөө магазин карап оокат кылган эмесмин. План кылган эмесмин, проект кылган эмесмин. Өзүм проектимди өзүм чийип, өзүм түзүп, риск болгон, аябай эле да рисктер болгон, кээ бир чыгымдар болгон, бирок мен ушу мындайча айтканда элден өзгөчөлөнүп, башка бирөөлөрдөн өзгөчөлөнүп, башкача бизнес кылганды деп жолун аябай издеп ошол тармакка айткам. Ошол эле кофейня ишине келсеңиз, мен дагы эле айтып жатам, бизде деген ар кимде мисалы тандаган клиент, мындайча айтканда кардар портфолио деп коет, кардардын чөйрөсү болот. Мен ушул кардар чөйрөсүн тандагам. Бизде деген спиртной сатылбайт, бизде деген кальян болбойт, тамеки болбойт, ошо окшон нерселерди алыс, мындайча айтканда үй бүлө менен келип отуруп жакшы көңүл ачып кетүү жери деп ушул тармакты, ушул колотту тандап алгам десем жаңылышпайм. Ушуну жасап атканда, ушул иштерди жасап атканда мисалы баары эле мындай жакшы түзүп кеткен жок да, сөз түрдө бир мүдүрүлгөн же болбосо жаңылган нерселериңиз болду да. Эң чоң жаңылган нерсеңиз эмне болду? Айтып бере аласызбы ушул бизнесиңизде? Мисалы эми аттиңай деген азыр эми азыркы кылып жаткан 2 жумушумдан Кудайга шүгүр андай бир аттиңай дегендер бир немен болгон эмес, андан мурун болгон сөз түрдө. Бирок бизнесте сөз түрдө орунду согуну болот, ансыз болбойт. Бизге деген аталарыбыз бизге бизнести үйрөткөн жок. Биздин мамлекетибиз деле либералдык экономика жаңы өткөн. Биз бар нерсени жаңы үйрөнүп атабыз, жаңы нерсе болуп атат. Ошондон улам мен өзүм бизнести урум согунуп атып үйрөндүм десем жаңылышпайм. Бирок сөз түрдө эле мун китеп окуп, ушунун үстүндө мындайча ой жүгүртүп, курстарына барып, бизнес үйрөндүм десем мен жаңылам. Мен андай эмес, мен мындайча айтканда уруп согулуп үйрөнгөн бул жумушту. Баягы жасап атып үйрөнгөнсүз. Албетте, бул деген бизнес айтат го, сөз түрдө баягы эмне жасоо аябай маанилүү деп айтышат, бирок эмнени дагы жасалуу дагы абдан маанилүү деп айтышат да. Эмнени кылбаш керек бизнесте? Ошо эмнени кылбаш керек бизнесте болуш үчүн? Негизи биз тармагыбызды жакшы тандашыбыз керек. Анан кийин ошол тармакта бара жатканда бул сервис болсо сервисиздин сапатына таябашыбыз керек. Бул өндүрүш болсо өндүрүштүн сапатына таябашыбыз керек. Эч качан сунган нерсебизден башка нерсе, айткан нерсебизден башка нерсе сунбашыбыз керек. Бул негизги бизнестин принциптери ушулар. Тайманбас принциптер десек жаңылышпайм. Бирок чыдамкай болуш керек. Биз ошо азыр мына кофейня ишин жүргүзүп атабыз, бирок мунун дагы 5 жыл, 10 жыл иштеп кетер деп үмүт кылабыз албетте, бирок мына эч кандай гарантиясы жок.
бул деген эртең бүрсү күнү бизден да жакшы бирөөлөр чыгып, ошо бизден да жакшы нерселер чыгып кетсе, анда сөзсүз түрдө рыноктон бирөө чыгыш керек болуп калат. Бул биз чыгып калышыбыз мүмкүн же башка бирөөсү чыгып калышы мүмкүн, себеби мындайча айтканда базар бизде кичинекей эле, клиенттери ошол эле, эми клиенттин деле алым күчү мындайча айтканда өзүнүн чөлтөгү ошол эле, мындайча айтканда. То есть биз рынокко кирип атканда сөз бирөө кирип атса, сөз рыноктон бирөө чыгып аткан болот. Бунун мындайча айтканда куралы ошол, бизнестин куралы ошол. Же бирөө жабылып аткан болот, бирөө ачылып атса сөзсүз түрдө, же бирөө бизнесин өнүктүрүп, өстүрүп, дагы да көп кылып аткан болот. Бирөө монополист болгонго аракет кылат, бирөө ага да конкуренция болуп, башкача бир неме кылгысы келет, же болбосо башка бизнеске өтүп кетиши мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө бул закономерность деген нерсе бар. Мыйзамчилдүүлүгү. А сиз айтып кетпедиңизби, бул туруктуу принциптер болуш керек деп, ошо принциптерден бирөөнү айтып кете аласызбы? Мисалы, кандай принциптер болуш керек? Бул туруктуулук деген мен бир эле сөз менен айтыш аябай кыйын, бирок бизнесмендер кылып аткан сапатын тайманбас, эң негизги бул сапат да. Сапат менен бул баа. Экөөнүн ортосундагы ортодогу мына орустар айтмакчы золотая середина деп коет, ушуну карманган убагыңызда гана сиздин бизнесиңиз аябай туруктуу болот. Ошол сиздин сапатыңызды, ошол сиздин компанияңыздын өнүгүүсүнө, ошол сизде иштеген балдар, сөзсүз түрдө кызматкерлер камсыз белгилейт. Сен ошолорду кантип тандайсыңар мисалы? Биз эми балдарыбызды жумушка тандап жатканда биз сөзсүз түрдө жарыя кылабыз, бирок биринчи ирет биз өзүнүн чөйрөбүздөн караганга аракет кылабыз. Бирок өзүбүздүн чөйрөбүздөн таба албасак, биз сөзсүз түрдө биз буга чакыруу немдай жарнама берип балдар тандаганга аракет кылабыз. Бирок сөзсүз түрдө келгенде биз резюмесин карайбыз, колубуздан келишинче жогорку окуу жайды бүткөнүн карайбыз, кайчы жери бүткөнүн карайбыз. Анан баягы мен таң калганым, азыр биздин балдар 20-га чыгыла келе 7-8 иштеп койгон болот. Мен аябай таң калтырат. Мен ошондойлорду көрүп алып чалкаман кеткен күндөрүм болду. Бирок биз мүмкүн болушунча бир жерде иштеген баланы, опыты бар, сөзсүз түрдө дипломунан сертификатын карабайбыз, биз ошо жумушта кылдыртып да көрөбүз, стажда кылдыртып көрөбүз, 1 ай 2 ай, анан кийин гана алабыз. Чөдөрүңүз ана сиз килем саткан кардарыңызга дагы, тейлеген кардарыңызга да, кофейняңыз келген конуңузга дагы, сиздин оюңуз боюнча сиз өзүңүз ушу ишкер катары, ошол компанияларды негиздөөчү катары эмне баалуулук бергениңизди ойлойсуз? Албетте килем ал материалдык нерсе, албетте аны үйгө барып салып коебуз, бирок ошол мындай баалуулук, кандай баалуулук алыш керек сиздин компанияларыңыздан? Бир мисалы кирип чай ичип чыккан киши, бир дүкөнүңүзгө кирип чыккан киши. Эми албетте ар бир бизнестин бул алгачкы анан негизги максаты бул акча табуу дейт, бирок мен ошого кичине башкача көз менен карайм. Кээ биркилер ошого таң калат. Мен эмнегедир ушу акчадан дагы кылып аткан кызматыбыздын сапатын деле кечкире ойлой берем да. Кээде акча жагын деле таштап карабай койгон учурларыбыз болот. Эмнегедир бизге кылып аткан жумушубуз, биз Бишкекте ушуну алгачкы кылып атабыз, анан элге алгачкы кылган кишилердин катары таанылгыбыз келет да. Анан элибизге сөзсүз түрдө чет өлкөдө же башка жерде ушундай сонун нерселер бар, бизде деле ушундай сонун нерселер болуш керек деген идеяны алып келип, ошолордун көзүндө баягы бетинин жүзүндөгү мындайча айтканда кардардын кубанычын көргөнүбүз, ошолордун мындай жылуу немесин көргөнү бизге эң негизги, эң өзгөчө мындай баалуулук десек, канааттандырып алып келет. Ошо баалуулук десек жаңылышпаймын да. Биз ошого иштейбиз ар дайым. Биз килемди да сатып атканда, ошо кофейняда кофе берип атканда бир эле принцип менен иштейбиз. Бул деген кардардын ыраазычылыгы. Анда сиз деген ошол сиздин дүкөнүңүзгө, сиздин кофейняңызга кирип биз эле барып келген киши бактылуу киши болуш керек турбайбы? Анда сиздин багыңыз. Негизги максат ошондо, албетте. Бардыгына эле жага бербейсиң. Өзүнчө башкача нерсе издегендер болот. Жакпаган кардарлар чыгып калсачы? Чыгат, андайлар ансыз деле бизнес болбойт. Бирок биз бизден мындайча айтканда ыраазы болбогон кардарларыбыз деле болот. Бирок биз олорду кайра чакырып, кайра ыраазы кылганга аракет кылабыз. Жанагы бизнесте аябай бир бизнесте эмес, негизи эле кардарлардын арасында мындай бекемделген бир түшүнүк бар го, кардар дайыма 100%
кардардыкы 100% туура деген. Бул туурабы? Эми муну кайсы көз караштан карап атканыңызга байланыштуу. Акча сатуу жагынан көз карашыңыз карса, албетте ошол көз караштан карасак болот. Кардар ар дайым мындай жайында чындыкты айтат. Бирок ар дайым андай эмес. Тилекке каршы мунун этикасы бар. Соода сатыктын да этикасы бар. Кардар болуунун да этикасы бар. Тилекке каршы кээ бир адамдарыбыз ошо кардар болуунун этикасын биле алышпайт. Өзүнүн коросунда жүргөндө, өзүнүн үйүндө жүргөндө мамиле кылып ошондой мен төлөп атам, меники туура деген нерселер болот. Эми тилекке каршы андай нерселер да жок эмес. Ошондо биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды жөнөңүздөр. Сизге келгениңиз үчүн, убакыт бөлүп кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Урматтуу угармандар, биз бүгүн бизнес клуб программасында Кыргызстанда бизнес жүргүзүү оңойбу деген маселени талкуулаганга аракет кылдык. Биздин коногубуз Пьер Кофе жана 1001 килем брендтеринин негиздөөчүсү Жоодар Омошов мырза болду. Сиз болсо уктурууну биздин Facebook баракчабыздан кайталап уксаңыздар болот. Кийинки программага чейин эфир аркылуу угушканча саламат болуңуздар.